Эң жаман нерсе ортодо калуу. Же ал жак эмес, же бул жак эмес да. Бүгүн рисковать эткен тобокел кылган адамдар жоголуп баратат. Негизи ута турган жашоодо чоң ийгиликтерге жете турган нерсе, негизги себеп бул секирик жасоо. Билесизби, кээ бир маселелер болот, түндөрү уктатпай тердетип коркунучтун үстүндө калып кетесиз. Демек сиз секире турган учурдасыз. Секиришиңиз керек. Ошол секире турган учур. Эгерде ошол учурда секирбесеңиз, сиз өмүр бою күнүчтө калып кетесиз. Алдыңызда эки эле жол бар. Экөөсү тең кыйын. Биринчиси урматтуу мекендешим, бул күн сайын бир нерсени кайра кылуу. Бул бир нерсени максат жолунда ушул нерсени бир, мисалы спортто эле алсак, спорт күндө машыгасың, күндө тренировка кыласың. Бардык жаман продукталардан алыстайсың, правильно питание кыласың, Бул кыйын өтө. Кургатылган күрүч, кургатылган гречка жеп жүрүш өтө кыйын. Неге? Өтө сен кыласың ушул нерсе. Майк Тайсон айткандай, мен эң жаман көргөн нерсем сарлап чуркаш. Бирок ушул нерсе керек мен үчүн, мен өзүмдү мажбурлап кылам дейт да. Роналдо айтат го, Роналдо, мен эч бир нерсени каалабайм, бирок мажбурлап кыламын дейт да. Алардын максаты кызыгышы жок, бирок мажбурлап кылат ушул нерсени. Качан бир чоң нерсе пайда болот, качан сиз күн сайын аз-аздан ошол бир нерсени кылган учурда. Пайгамбарыбыз айтат го, күн сайын кыл, аз-аздан кыл. Бул нерсе чоң ийгиликке жеткирет, урматтуу мекендешим. Бүгүн биз бир ай кылып, эки ай кылып, анан тодой нерсенин результатты каалайбыз да. Ал нерсе болбойт, бул нерсе жумок. Айтайын деген маселе эмне? Айттым жанагыдай, биринчи маселе эмне? Күн сайын кыласың, бул өтө кыйын. Экинчиси өкүнч. Эгерде эл катары эле ушул жөнөкөй жашап өтүп кетейинчи, эмне кылам, мындай кылып, андай кылып деп айта турган болсоң өзүң, биринчиден крупный акча таппайсың. Экинчиден эл жерге дүйнөгө пайдаң тийбейт. Үчүнчүдөн ар дайым өкүнөсүң. Бала чагаңа, кыздарыңа жашынакы ойдогон нерселердин алып бере албайсың. Кыйынчылыкта өтөт жашоо. Айтайын деген эмне маселе? Биринчи жол да кыйын, экинчи жол да кыйын. Эки жолдун бирин тандаш өзүңдө. Өзүңө байланышкан маселе, урматтуу мекендешим. Эң жаман ортодо калуу деп неге айттым? Бүгүн рисковать эткендер аз. Же барам деп койбойт, же барбайм деп койбойт. Ушинтип арасатта ойлонуп жүрө берет да. Менин %95% керексиз ойлор менен ойлонуп жүргөндөр өтө көп. Керектүү ойлор менен ойлон. Керексиздерден алыста. Чечкенди бил. Эң жаман ошо ортодо калуу. Же оң бол, же сол бол да.